Ordun төрағасы Мықтыбек Досымовқа сөз беріп қоялы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Нахмадуху ва нусалли аля расулихил карим. Алхамдулилла, Аллах Таалага чексиз мактоолорду айталып, Кудай Таалам сиз менен бизди ушундай бир жылда, балким ушундай курдаш кылып, теңтиш кылып жаратып койгонуна шүгүрлөрдү айталык. Андан соң ушул мына жогоруда айтып кетти го досубуз. Biz kança başımızdan kандай нерсени өткөргөн болсок, бүгүнкү күнгө чейин баарыбыздын көз алдыбызда турат. Бүгүн алхамдулилла Аллах Таалам ушундай бир убакытты, ушундай убакытка жеткирди. Мына бүгүн биз бирибизди кубанган акыбалда көрүп турабыз. 90-жылдар мисалычы 2000ге чейин кандай жашоону баарыбыз билебиз да. Мына ошондой жашоо сыноолордон өткөрүп, сиз менен бизди жолуктуруп жаткан, бүгүн башыбызды бириктирип жаткан заткан Аллах субханаху таалага чексиз шүгүрлөрдү айталык. Канча деген достор бар эле арабызда. Бүгүн мындай чогулушка келе албады. Канча деген досторубуз бүгүнкү күнгө чейин өтүп кетти дегендей. Урматтуу туугандар, сиз менен биздин деле баарыбыздын чынында негизги максатыбыз Алланы тааныш. Алла Таала хадис кылса айтат го, дүйнөдө эмне болсо бардыгын мен инсан үчүн жараттым, бирок инсанды мен ахирет үчүн жараттым дейт да. Ошо эң чоң биздин ураныбыз, мени жараткан зат Алла субханаху таала мага бул дүйнөгө эмне максат менен жаратты деген бизде биринчи максат туруш керек да. Анткени Алла субханаху таала ошону айтып атат. Ома халактул джинна ва инса илля ли'абудун. Мен инсан менен жиндерди өзүмө ибадат кылыш үчүн эле жараттым деп. Эң биринчи биздин максатыбыз ибадат, балким Алланы тааныш. Алланы ла'рифун дегени тааныш керек деп тафсир кылганда Ибн Аббасчы. Ошого урматтуу туугандар, биздин сөз башыбыз ушул нерседен башталыш керек да. Алла субханаху таала мүмкүнчүлүк бербесе, бул жерге басып келе албайт элек. Аллага көп шүгүрлөрдү айталык. Алланын неаматтарын санай албайбыз. Алла Куранда айтат: "Ва ин тавудду неаматаллахи ла тухсуха." Силер Алланын неаматтарын санасаңар, санааңар жетпейт деп койду да. Санай албайбыз. Карачы, могу бутубуз ушу чуркап жүргөн үчүн ойноп атабыз да, туурабы? Ден соолук болгон үчүн. Ошого урматтуу менин бир туугандарым, мына ушул чогулушту биз ушундай бир ганимат туталык, иншалла, мындай бир кадырлайлык. Кийинки чогулуштарга да иншалла, я Алла, ушундай бир жолуктур. Бир эле максат ушу сени ыраазы кылып бир достор менен бир учурашып, достор менен бир кучакташып көрүшүп дегендейчи. Анан эң негизги сел ушундай бир ниет кылайлык. Я Алла, бул дүйнөгө бир кыска убакытка келиптирбиз. Эми иншалла бул дүйнөдө дагы өзүң каалагандай жашаганга мүмкүнчүлүк бер. Я Алла, өзүңдү эстегенге мүмкүнчүлүк бер, өзүңө сажда кылганга мүмкүнчүлүк бер. Акыретте баарыбызды ушул күндө эстеп туруп кубанганга Алла Таала мүмкүнчүлүк берсин. Анан акыркы сөз ушул. Мына Allah Kur'an'da aytat: "Ve nunazzilu minal Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil mu'minin" depçi. Musulmanlarga Allah Kur'an şifa kılgan, ötüp ketkenlerge rahmet. Mınday aytkanda Kur'an bul rahmet, şifa üçün düşkөн. Oşon үчүн ulamalar aytat: Kur'an emne üçün? Kur'an tiröler üçün. Birok emne üçün ölgөн adamlara Kur'an okulat dese, jok, okulbayt. Kur'an okulat, anын сообу жолдонот. Анткени ар бир тамгасына дегенде алиф лам мим бир тамга эмес, бул 3 тамга. Ар бир тамгага 10дон сооп деген да. Ошого иншалла мына азыр жакшы жогоруда айтылып кетти, канча деген досторубуз бар эле асыл. Бирок ушундай экен, тагдыр экен, дүйнөдөн өтүп кеткен да. Мына ошолордун да бир руху разы болуп калсын, арбагы разы болуп калсын дегенде, Алла Таала бир сообун жеткирип койсун, кабырын бир нурлуу кылып, кабырын кенен кылып койсун деп бир иншалла Кур'ан окуп коелук, иншалла. Кана бир отурайын.